тазалык, тажрыйба, мамлекетчилдик. Бүтүн Кыргызстан чыныгы элдик партия. Мекендештер, менин балдарым, досторум, кудаларым, таныш билиштерим. Барыңарды мен чакырып кетет элем. Бүтүн Кыргызстанды колдогула. Бүтүн Кыргызстан элдик партия. Мына ушул партияны колдоп шайлоодон өткүзүп алсак, шу элдерге жардам берет эле. Бизге окшогон мигранттарга көбүрөөк жардам берет эле. Бүтүн Кыргызстандын программасы эң жакшы программа. Мына мен 15 жылдан бери ушул бүтүн Кыргызстанды колдоп келип атам. Бирок буну мына өкмөттө тургандар өткүзбөй атыр. Бул өзү реальный өтчү эле жылдарына 2 жыл, 10-чы жылы, 15-чи жылы мен өзүм күбөмүн өткөнүнө. Мен 15 жылдан бери ушул партияны колдоп келип атам. Мына мен өзүм Москвада жүрүм, дагы колдоп ушул жерде жүрүм. Ушул айылда жүргөн мен тааныган бир туугандарыма, ата-энеме, дагы досторума дагы айтат элем, ушул Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап беришиңиздерди суранам. Мен ушул шайлоого катышкандан бери ушул Бүтүн Кыргызстанды колдоп келе жатам. Сиздер да колдоңуздар. Бүтүн Кыргызстан алга. Мен жашырбай эле айтам. Мен Бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп келем. Ар дайым колдоп келем. Себеби эң элдик партия, жана таза, жана тартипти кармаган партия бул Бүтүн Кыргызстан партиясы. Ошондуктан мен бул партияны ар дайым колдоп келем. Сиз Кыргызстанда ата-эне бир туугандарыңызга кайрылуу? Мен бир туугандарыма, ата-энеме жана бардык эле тааныш тууган уруктардын баарына кайрылуум. Сатылбайлы, сатпайлы. Жана Бүтүн Кыргызстанды колдоңуздар демекмин. Өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Мен Майрамбек Мамасадыкович 12 жылдан бери мигрант болуп Москвада иштейм. Рахмат, чоң рахмат, ыраазычылык. Мен Бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп келгем ошого чейин дагы эле колдойм Бүтүн Кыргызстан партиясын. Сиз Кыргызстанда ата-эне бир туугандарыңызга кайрылууңуз? Мен Кыргызстанда ата-энелериме, бир туугандарыма, башка тууган уруктарга деле ошол Кыргызстан Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап келишини айтканмын, шайлагыла деп. Жакшы экен. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен өзүм Топчубаев Адылбек Айпович болом. Кайсы областтан болосуз? Баткен областы Кадамжай району Майдан айылда. Рахмат, чоң рахмат. Жашыруун болбосо айтсаңыз, кайсыл партияны колдоп келдиңиз? Бүтүн Кыргызстан партиясын колдойм. Эмнеге ал партияны колдоп атасыз? Ал партиянын идеясы көтөргөн бардык элдин немесин көтөрүп чыгат, ошон үчүн Бүтүн Кыргызстан партиясын колдойм. Сиз өз элибизге жана бир туугандарыңызга кайрылууңуз? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. 4-октябрда боло турган парламенттик шайлоого туура өз укугуңуздарды туура пайдаланып, элдик партияны шайлаңыздар. Мен өзүм Каракулжадан болом. Кечээ күнү Бүтүн Кыргызстан партиясы Каракулжа районуна барса, бийликтин адамдары жол тосуп, машинелерин тосуп киргизбей, чакырылбаган конок шыпырылбаган жерге отургузат болуп, ушундай тоскоолдуктар жатты. Качан ойлоносуңар кыргыз элим? Качан ушуга окшогон нерселерди токтотосуңар? Кичине ойлонбойлу Каракулжа эли мындай сый урматтуу, ушундай барктуу элди эмнеге мындай кыласыңар? Соке менен Сооронбай Жээнбеков менен Асылбек Жээнбеков өмүрү бою президент болбойт. Ойлонуңуздар Каракулжа эли. Бул жашоого кимдер келип, кимдер да келип кетпеген. Бектер кетет, бел калат, бетеге кетет, эл калат дейт. Эртеңки күндө 2-3 жылдан кийин кетет Сооронбай Жээнбеков. Анан дагы Каракулжа эли силер каласыңар. Ошондо кимге барып арыз муңуңарды айтасыңар? Ойлонбойлу кичине. Каракулжа эли ушунчалык барктуу, ушунчалык сыйлуу эл болгондуктан эмнеге мындай кыласыңар? Кайдагы дежурный аялдар топтоп коесуңар? Уялбайсыңарбы? Ар намыс барбы силерде? Мен өзүм Каракулжадан болом, күйүп, ошону күйүп айтып жатамын. Эмнеге мындай кыласыздар? Рахмат, өзүңүз. Мүмкүн болсо, жашыруун болбосо, сиз кайсыл партияны колдойм деп келдиңиз эле? Эми оппозицияны колдойбуз. Бүтүн Кыргызстан партиясын колдойбуз. Достор менен чогуу келгенбиз. 6 турабыз бул жерде. Бүтүн Кыргызстан партиясына добуш беребиз деп. Мүмкүн болсо, сиз айтсаңыз, Бүтүн Кыргызстан партияны эмне үчүн, себеби барбы? Колдогонуңуз себеби эмне үчүн колдоп атасыздар? Буга чейинки
колдоп келген партиялардан жыйынтык чыкпады. Эң татыктуусу ушул партия деп ойлойм. Рахмат. Сиз кыргыз элине ата-эне бир туугандарыңызга кайрылуу болуңуз. Акчага алданбай элдик бүтүн Кыргызстан партиясын шайлайлы. Сиз жашыруун болуп сайсаңыз кайсыл партияны колдойм деп келдиңиз? Уда каласа Алла насип турса бүтүн Кыргызстанды шайлайбыз да. Адакамада Кыргызстанбаевди. Сиз кыргыз элине жана бир тууган ата-энелериңизге кайрылуу болуңуз. Урматтуу кыргыз элим, силерге кайрылабыз. Бүтүн мигранттардын атынан не дейт элем, ушу добушуңуздарды сатпаңыздар, акчага алданбаңыздар. Кыргызстандын келечегине кайды бери карабаңыздар. Ошо бүтүн Кыргызстанды шайлап коюңуздарды мигранттардын атынан сиздерден суранабыз. Кыргызстандагы ата-эне бир туугандарыңызга кайрылуңуз. Кайрылуубуз, алар дагы ушул партияны шайлоого камданып жатышат. Ошол бүтүн Кыргызстан жеңишке жетсе, ушу мекенибиз Кыргызстан өнүгөт деген ойдобуз. Ошол. Сиз жашыруун болсо кайсыл партияны шайлайын деп атасыз? Мен жашыруу эмес, көп жылдан бери өзүм колдоп жүрөм. Уже шайлоо азыр башталды, үгүттөө иштери. Ошон үчүн биз бир гана бүтүн Кыргызстан партиясын колдойбуз, элдик партиясын. Ошон үчүн өзүнүн үй бүлө менен жана достор, тааныштар менен ошону шайлайбыз деген үмүттөрүбүз бар. Кыргызстанда урук тууган ата-энелериңизге кайрылууңуз барбы? Бар. Кыргызстандагы урматтуу биздин бир туугандар, урматтуу биздин достор, келечекке кайдыгер карабай, ушул уул кыздарыбыздын бактысын ойлоп, келе жаткан шайлоодо өзүңөр жакшылап ойлонуп, бүтүн Кыргызстан элдик партиясын шайлооңорду мен требовать этем, даже суранам. Потому что бул элдик партия, бул элдин мына талаада жүргөн мигранттар бетте кошулган айылдагы карапайым элдердин партиясы бул. Ошон үчүн чоңдордун жетекчиси, бийликтегилердин партиясы эмес бул. Рахмат. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Мен Кадамжай районунан караштуу Бак айылынан болом. Атым Абдыгапыр Жусупалиев. Ошол убактылуу азырынча Москвада эмгектенип жүрөбүз. Мен колдогон партиялар бар. Мен албетте урматтуу Адакан Кыргызстанбаевичти колдогону келдим. Мен 4 октябрда Кудай кааласа ушу Адакан Мадымаровдун партиясынын биринчи ордо өтүшүнү каалап кетем. Рахмат. Кыргызстандагы ата-эне туугандарыңызга кайрылууңуз. Мен ата-энеме кайрылууга укугум бар. Менин ата-энем дагы мени ушул ак иштегенге, адал эмгекке үйрөткөн. Менин ата-энем дагы ушу таза эл үчүн иштей турган партияларды шайлайт деген ишеним бар. Рахмат. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Мен Парпулов Өмүрбек 1997 жылы Ош областынын Өзгөр районунун Мырзарык айылында туулганмын. Рахмат. Жашыруун болсо кайсыл партияны шайлайын деп атасыздар? Биз сөзсүз ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясын шайлайбыз. Анын лидери биздин ишеничти актайт деген үмүттөбүз. Мүмкүн болсо Кыргызстанга кайрылууңуз барбы? Кыргызстанга тууган урук элиңизге. Мен да ушул Кыргызстандагы ушул ата-энеме, жакындарыма, туугандарыма, досторума бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп кетире деп чакырып кетет элем. Ошону менен биргеликте ушул кайдыгер карабай мамлекетибиздин эртеңки келечегин чогуу биргеликте түзөлү деген ишеничтебиз. Буйрус алды дагы ушу бүтүн Кыргызстан саясий партиясына көптөгөн ишеничибиз, көптөгөн ушу бир үмүттөрүбүз бар. Ошону аткарат деген ишеничтебиз. Рахмат. Жашыруун болбосо кайсыл партияны шайлайын деп келдиңиз? Биз бүгүнкү күндө баарыбыз эле билебиз, таза партия экенин бүтүн Кыргызстан үчүн. Бүтүн Кыргызстанда бир эле Мадымаров эмес, Мадымаровдун аркасында паш алган күчтүү элдин элегинен өткөн жакшы саясатчылар бар. Элдин үмүтүн аткарат деген, тартипти орнотом деген, урууларды токтотом деген жакшы генералдар бар. Анын артында мекенди сүйгөн жакшы жаш кыз балдар кетет. Ошолорду колдош керек деп ойлойм. Кыргызстанга тууган ата-энелериңизге кайрылыңыз. Бүгүнкү күндө мен жалпы эле кыргыз элине кайрылат элем. Ошо саясатты талдап туруп, ошо жөн эле шайлап койсун, ошо партиянын ичинде кимдер бар?
кээ бир жерлерде башында жакшы адамды коюп аркасында коррупционерлер, бизнесмендер кетип атат да. Кээ бирлер айтат, мына имандуу адам экен деп, имандуу адамды шайлап атат. О, имандуу адамдан эмес. Бул жерде азыр бизге имандуудан саясат менен күрөшө билген, ошо уруулар менен күрөшө билген күчтүү депутаттарды шайлаш керек. Бүгүнкү күндө биз жөн эле оюнчук ойногондой эле саясатка катышпайлы. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттин келечегин чече турган, элдин көйгөйүн чече турган бир жакшы такшалган инсандарды шайлашыбыз керек. Эртең биздин Кыргызстанды уят кылбай турган бул парламент биздин жүзүбүз. Парламент бул биздин келечегибизди бир мыйзам чыгара турган бир орган. Ошондуктан биз жакшы адамдарды, ыймандуу, такшалган жакшы инсандарды шайлашыбыз керек. Бүгүнкү күндө биздин эң эле элдик партия деп баары эле билип келатат. Мына жерде азыр мен дагы кирип өчүрүктө турганда сураштырдым, баары эле ошо бүтүн Кыргызстанды тандап жатат. Сиз эгер жашыруун болбосо кайсыл партияны шайлайын деп келдиңиз да? Өзү негизи мен жашыруун деле эмес, негизи бирок бүтүн Кыргызстан шайлайм. Себеби татыктуу эле ошол элем азыр көрүнүктүү эле. Кыргызстанга кайрылууңуз барбы? Элибизге. Кыргызстан кайрылуун. Так, не дейбиз эми? Кыргызстанга ошол эле жанагы эле көпчүлүк кайрылып аткандар элдин катарында ушу сатылбагыла, добушуңар сатпагыла дейбиз. Жана өзүм деле мен туугандарыма айтам баарына эле. Сатылбагыла, добушуңар сатпагыла, чын жүрөктөрүнө тандагыла демекчимин. Айтарым ушу бүтүн Кыргызстанды шайласа бардыгы эле эч ким жаңылышпайт атпайбы? Өзүм Базарбаев Элдербек Асанович, Москва жергесинде врач-стоматолог болуп иштейм. Урматтуу шайлоочулар, ушул биз Москва шаарында убактылуу эмгектенип иштеп жүрөбүз. Мына Москва шаарында бир 1 миллионго жакын кыргыз жарандары бар. Ошолордун ичинен бир 5-6 миңдей гана мына консулдук каттоодон өтүп жатабыз азыркы убакытта. Форма 2-син толтурупчу. Мына ал жерде азыр консулствода турабыз. Ошондуктан мен Кыргызстандагы мекендештериме кайрыламын. Урматтуу кыргыз калк, сиздерден сураныч, ушу Россияда жүргөн бир боордошторуңуздарды өз бооруңуздарга барсын деп кааласаңыздар, бүтүн Кыргызстан саясий партиясын шайлап коюуга чакырамын. Мына шайлоого аз саналуу күндөр калды. Биз Кыргызстандагы туугандарыбызга, жердештерге кайрылып кете бериң. Шайлоо күнү ошол биздин бул жакта жүргөн укугубуздан, мындайча айтканда, укугубуздан айырылып атабыз. Анан биз сиздерге кайрылып кетебиз, туугандарыма, бардыгы жердештерге. Ошол шайлоо күнү адашпастан ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп кетишиңиздерге ишенебиз. Колдоо бериңиздер. Добушуңуздарды сатпаңыздар, алданбаңыздар. Өзүңүздөр келечегиңиздер үчүн, биздин келечеги үчүн, балдарыбыз келечеги үчүн ошол бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоо бериңиздер. Өтө суранабыз биз. Көпчүлүк Россиядагы кыргыз жарандардын көпчүлүгү 80-90% бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп келебиз. Бирок алардын дээрлик көпчүлүгү шайлоо укугунан ажырап калган. Шайлоого кандайдыр бир себептер менен катыштырбайт. Мынакей азыр форма 2 толтурууну же болбосо биометрикалык каттоодон өтүү мөөнөтүн дагы кыскартып, адамдардын көпчүлүгү жетишпей дагы. Ошондуктан биз Кыргызстандагы бекендештерибизге, тааныштарыбызга, жакындарыбызга кайрылабыз. Ошол эртеңки 4 октябрда боло турган биздин кезектеги парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп, кайдыгер карабастан барып, добуш берип, шайлоого катышып, колдоо алалы деген пикирибизди айтып атабыз. Ошол. Кыргызстандыктар, мен сиздерден суранат элем. Бул тандоо азыр жалпы кыргыз элинин тандоосу, чет өлкөгө кетип аткан кен байлыктарыбыздын тандоосу, коңшу мамлекеттерге кетип аткан биздин жерлерибиздин тандоосу. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу кыргызстандыктар, кайдыгер карабай, ушул бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп, ушуну колдоп коштоп жүгөрөлү. Сиздерден сураныч. Рахмат чоң. Биз бере албаган добушту сиздер бериңиздер. Буюрса баары жакшы болот иншалла. Рахмат баарыңыздарга. Биз добуш беришке бүтүн Кыргызстанга бизде мүмкүнчүлүк жок. Себеби биз азыр сыгымга алып койгон. Биз добуш бере албайбыз. Кыргызстанда туугандар биз үчүн добуш берип койгула. Бүтүн Кыргызстанга Мадумаровду колдогула.
Biz bütün Kırgızstan menен birgemiz, дайым колдойбуз Мадумаровду. Эч качан ажыралбагыла. Себеби ал чындыкты гана алып барат. Ошол Мадумаровду шайлагыла кыргызстандыктар. Себеби биз мынерден мигранттарды кысымга, саясий кысымдыкка кызып атат биздердичи. Дош беришке эч кандай укугубуз болбой калып атат. Бара албай атабыз. Барса киргизбейт все равно. Ошон үчүн мен Кыргызстан элине кайрыламын. Кыргызстандыктар, туугандар, балаңар бизге ошол мигрант болбосун, дворник болуп мынерде иштебесин. Орустардын мындай туалетин тазалап, дворун тазалап жүрбөсүн. Кыргызстанда дагы ушу жүздө иш көп табылат. Ошол иштерди ошакта иштесек болот да, туурабы? Балдарыбызды кор кылбайлык. Кыргызстандыктар ойлогула. Туошуңарды каяктагы 5000ге сатпагыла. 5000ди 2 күн, 3 күн түгөтөсүн. А бул 5 жылда келген мына жеп жутконлар, жеп 5 жыл сен жеп Кыргызстан түгөтүп бүтүп атат уже. Эч кандай силерге алардан пайдасы болбой атат. Ойлонуп көргүлө туугандар. Биз үчүн мен туугандарымы кайрылам, мен аялым, балдарым. Силер ошо мен үчүн дагы голос бергиле. Бүтүн Кыргызстанга, Мадумаровго кошулгула, бүтүн Кыргызстанга кошулгула. Эч качан ошолдон калбагыла. Адахан балам, курсан балам. İşinlerle ilgili sizlere güç kuvvet versin Allah'ım. Elin tutsun memesin böyle oyunlup kuladı yaxşı turmuşka getirip sizden sonra istedir. Yaxşı turmuşka getirip Kırgız kentigen Kırgızlar bak gelip hükümeti bayıtıp hükümeti yaxşı yolga salıp Yaxşısı aldın hükümeti baylarga getireceklerimiz kılavuz sizlerden. Sizlerden üstüne güç koşulsun Allah'ım. Demirlerge dem versin Allah'ım. Bala çakalar menen tegele uzun basıp yürgen kollektivler menen bardığına tüp olgular. Biz televizyon çatıp alıp silep atağız sizlerden. Görüp atağız. Bizi kılgan içinler baysaldı olsun. Yolunlar kızır olsun, yoldaşınlar kızır olsun. Kılgan içinler ak olsun, başınlar sak olsun. Hükümetiniz bay olsun, yaxşı turmuşka jetkizip, bala çakanı yaxşı jirgajaga jetkizip koysunlar. Allah Taala sizlerdi koldosun. Ömrüңар uzun olsun. Den sağlığыңар olsun. Bala çakanlar menen tınk bolgular. Allah'ım. Ben doktorga çıktım, balam. Şerifa'nın apası oğlum. Yatıp alıp sağa bakın. Batağı kılvatam, adaktam. Baktım. Videolardan bolup, ayttan oylarımız Allah kabul kılsın. Ayttan oylarım kabul bolup, maksatına жетip, iyilikti karmasan, жақсына елді қараған. Жақсы өтсін, iyilerden болсын десін, тілеп кетем. Бар бол балам, дайым жақсы сүзіне жүреді. Аллах Егіз болсын, телегейің тегіз болсын. Тағдырыңды ойласаң, таңдағаның 8 болсын. Biz 8-ci nomerbiz. Bütün Kırgızstan. Çınığı eldik partiya.